Эми азыр барыбызга эле белгилүү болгондой, мына 2018-жыл президентибиз тарабынан аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланды. Ушул иш-чаранын алкагында биздин райондо дагы анын ичинде ошо билим берүү системасында да көп ийгиликтер болуп атат деп айтсам жаңылышпайм. Анткени мына быйылкы жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы менен биз мына областтык деңгээлде Каракулчу району 1-орунга чыктык. Мына өткөн жылы 2-орунда элек. Эми бул дагы азыр биздин жалпы билим берүү системасында иштеп жаткан кызматкерлердин ошо окуучулардын билим сапатын көтөрүүгө болгон далалаты деп эсептейбиз. Ошондой эле ушул жагдайда мына аймактарды өнүктүрүү жылына карата биз Ош мамлекеттик университетинин ректору Каныбек Исаков менен түздөн-түз байланышып, ал киши да туура көрүп, мына биз Ош мамлекеттик университетинин гимназиясын ушу Каракулчу районунда ачып атабыз. Башкача айтканда биз Каракулчу гимназиясы деп атадык. Азыр бүгүнкү күндө ошол Ош мамлекет университет тарабынан 10 миллион сом тегерегинде акча каражат жумшалып, мына Эргеш Осмонов атында мектептин бир блогун алып, 1-2 кабатын алып, азыр бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университет тарабынан капиталдык ремонттор жүргүзүлүп атат. Кудай кааласа мына август айынын 10-на чейин бардыгы бүтөт. Ошондой эле андан кийин мебелдер менен азыркы шаркка талапка жооп бере турган бүт компьютердик технологиялар менен башка бир окутуунун каражаттары менен толук Ош мамлекеттик университети камсыз кылат. Ошондой шарттар түзүлүп калса, биздин Каракулчу районунун келечеги болгон биз жаш өспүрүмдөргө билим берүүгө абдан сонун шарт түзүлүп калат деп эсептеп атабыз. Кудай кааласа бул нерсе ишке ашат. Мына бүгүнкү күндө Ирем Очуруп жакындап калды. Себеби бул жерде дагы бир өзгөчөлүк, бир эле ошо гимназиянын окуучулары эмес, жалпы райондогу окуучуларды олимпиадага даярдыктар жүрөт. Мугалимдердин билимин өркүндөтүү курстары ушул мектептин базасында же болбосо Ош мамлекеттик университетинин базасында өткөрүлөт. Ошондой эле жалпы райондогу окуучуларды жалпы республикалык тестке даярдоо ушул мектептин базасында өтөт. Ушундай иш-чаралар аткарылып калса, биз үчүн, биздин район үчүн абдан жакшы нерсе болот. Андан кийин бул жерде чындыгында гимназияга окуучулар тандалып алынат. Бул жерде Ош мамлекеттик университетинин окутуучулары камтылган, анан башка да алдыңкы мугалимдер камтылган. Мына 9-августтан баштап окуучуларды ошо гимназияга кабыл алуу этаптары жүрөт. Андан кийин тилдерге көп басым жасалат. Бул жерде ошол негизги ошо кыргыз тили, орус тили, кытай тили, түрк тилдери, атайын адистер келип ушундай тилдерди мына Кытай, түрк тилдеринин адистери келип туруп окутушат. Ошолордун баардыгы ишке ашып калса, биздин да кайталап коеюн, ошо биздин келечегибиз болгон балдар үчүн, балдардын билим алуусу үчүн абдан жакшы шарт түзүлөт деп эсептейбиз. Урматтуу каракулчалыктар, саламатсыздарбы? Ийгиликке карай жол изденүү менен гана жаңыланып турат демекчи. Биздин Каракулча районубузда дагы бир жаңылануу болуп жатат. Ошмунун Каракулча гимназиясы Ош мамлекеттик университеттин ректору тарабынан 2018 жылы 26 майдын 438 буйругунун негизинде ачылды. Бул гимназия Оштогу билим лицейинин үлгүсүндө ачылып атат. Билим лицейи быйылкы жылы чоң жетишкендиктерге жетишти. Демек биздин Каракулча гимназиясы дагы мына ошол жетишкендиктердин деңгээлине жетебиз деген ишеничте турабыз. Ал гимназияда биздин Каракулча гимназиясында дагы гимназия төмөнкү багытта окутат. Гуманитардык багытта орус тилин, кыргыз тилин, англис тилин, Кытай тилин, түрк тилин. Ал эми тактабеги илимдеринде математиканы, физика, химия, биология, информатика предметтерин тереңдетип окутат. Базистик окуу планынан сырткары жогорку окуу жайына даярдайт, жогорку республикалык тестке даярдайт. Андан сырткары жанагы Кытай, түрк тилдерин атайын адистер, ыктыярчылар, волонтерлор келип окутушат. Бул гимназиядагы окуучулар, кабыл алынган окуучуларды Ош мамлекеттик университеттин тажрыйбалуу мугалимдери,
Андан сырткары өзүбүздүн мектептердеги эң мыкты тажрыйбалуу мугалимдер, сынактын жеңүүчүлөрү топтолуп атат. Гимназиянын каналары заманбап каражаттар менен жабдылат. Компьютер менен, интерактивдүү доска, ар бир окуучуга баягы китептер бекер берилет. Шарттар аябай жакшы түзүлгөн. Ар бир класска 8-9, 10, 11 класстын окуучулары кабыл алынат. Ар бир класста 20дан ашпаган окуучу жайгаштырылат. Ал окуучулар мына азыр кабыл алып жатабыз. Ар бир класска бирден 5-6дан окуучу кабыл алынып калды. Ал окуучулар атайын 9 августта сынактан өткөрүлөт. Мамлекеттик университеттен тесттер түзүлүп атат. Мугалимдерибиз дагы окуучуларды кабыл алгандан кийин мугалимдер үчүн да тестирүүлөр жүрүлөт. Мугалимдер азыр резюмелерин тапшырылып атат. Сынактын жеңүүчүлөрү бар арабызда, катарыбызда турат. Окуучулар келсе, атайын алыскы айылдардан келген окуучулар үчүн жатакана уюштурулуп атат. Азыр мына ремонт жүрүп атат. Кудай кааласа аз убакыттан кийин парталар, жанагы каражаттар келип жайгаштырылса, абдан сонун болот деп ишеничте турабыз. Ош мамлекеттик университети кабыл алуу комиссиясында 2018-жылдын 2-июлунан баштап 8-июлга чейин жүргүзүлөт. Сынакка кирүүчү окуучулар 2018-жылдын 9 августунда саат 8:00-дө ушул Каракулжа гимназиясында болуусу зарыл. Бул мектептин эң өзгөчөлүгү Ош мамлекеттик университеттин мектептеринде тарбия улуттук мүнөзгө ээ болот. Башкача айтканда, турмушка даярдоо сабагы киргизилет. Бул сабакта окуучулар ата-бабалардын каада салтын, үрп-адатын, бай тарыхын, маданиятын, баалуулуктарын үйрөнүшөт. Заманбап жүрүм-турум этикетин, маданиятын өздөштүрүшөт. Кыргыздын мырза жигитине жана кыз айымына мүнөздүү сапаттарга тарбияланышат. Ал төмөнкү багыттарда жүргүзүлөт. Биринчи, үй бүлө жана ага байланышкан салттарды. Экинчи, улуу кичүүгө тарбиясы. Үчүнчү, кыргыз маданиятынын үлгүлөрү. Адеп, ыйман, эл таануу деген багыттарда жүргүзүлөт. Урматтуу Каракулжанын 8-9, 10, 11 классынын окуучулары, каалоочулар, биздин гимназияга куш келиңиздер. Мектепке каттоо үчүн документтер эсиңерге түйүп алгыла. Туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү сөзсүз керек. Социалдык коргоо күбөлүгүнүн көчүрмөсү, башкача айтканда ОМС деп коебуз. Бул сөзсүз керек. 3-4 өлчөмүндө 8 даана сүрөт, мектептен мүнөздөмө, ата-энесинин паспортусунан көчүрмө. Эгерде 9 классты бүткөн болсо, ошол 9 классты бүткөндүгү тууралуу күбөлүктүн түп нускасы. 10-11 класстар үчүн бул сөзсүз зарыл. Анан өздүк делонун көчүрмөсү 8-9 класстын окуучулары үчүн. Азыр 8 класста, 9, 10, 11 класстарда ар бир класска 5-6дан 7-8ден окуучу кабыл алынып тизмеленди. Айтылган дарек боюнча биз рекламаны тартып жөнөтөбүз мына буклетте. Ошол көрсөтүлгөн дарек боюнча WhatsApp аркылуу жөнөтсөңөр болот, эгерде алыскы айылдан болсоңор. Анан мына документтер сөзсүз эле деп күтө бербестен, азырынча классыңарды, өзүңөрдүн аты жөнүңөрдү жөнөтүп турсаңар, 9 августка сөзсүз мына ушул документтер менен келе аласыңар деп ойлойм. Дагы бир жолу куш келгиле, улуу каалоочулар. Каракулжада жашап, Ош мамлекеттик университетинен билим алыңыздар. Ош муунун Каракулжа гимназиясына кош келиңиздер.